Бул иштеп жаткан экскаватор Шанмон үлгүсүндө. Бишкек электр тармактары ишканасынын транспорт кызматынын жетекчиси Эмилбек Алдаяровдун айтымында экскаватор керектүү шаймандары менен кошо алынган. Азыркы иштеп жаткан калактан башка көлөмдө калагы, өзүнчө гидро балкасы бар экен. Экскаватор көбүнчө жер казып, чуалгыларды өткөрүүгө колдонулат. Ал эми эскисинин кубаттуулугу мындай жумушка жарабай калган дешти. Буга чейин биз орустардын илгерки ЮМЗ 82 деген тракторлор менен иштечүбүз. Алар деген аябай жай, анан аябай неме иштечү, начарыраак. Бул техника менен азыр биздики электр тармактары болгон үчүн кабельный каналдар көбүн эсе. Ошо кабельный каналдар авария учурунда ошо кабель издемей, реконструкция болгондо ошо кабелдерди жаткырмай, ошол жака траншея касып бермей основном. Анан чоң-чоң трансформаторлор алмашканда дагы ошол жакка өзүнүн чоң-чоң жардамдарын берип берет тракторлор. Кран. Жаңы алынган крандын өзгөчөлүгү өзү жүктөп өзү ташыйт. Мурдагысы оор жүктү өзүнчө кран, өзүнчө машинага жүктөөчү экен. Эскилер 6 тонна көтөрсө, жаңысы 8 тоннага чейин тартат. Адистер майда иштерге дагы чоң кран менен чыгып, түйшүк көп тартканын белгилешти. Союз убагында да болсо, мына эски тракторлордун баары бузулуп атат. Подъемный механизмдердин баары ошо срогу жетип калган болчу. Жакшы азыр. Рахмат жетекчилерге, чоң рахмат ушунун баарын колдоп, ушу бизге ыңгайлаштырып берип атканына. Биздин жумушубуз электричество менен байланыштуу болгондуктан күнбү-түнбү даяр болушубуз керек. Кандай авариялар болуп калат, анан айтпайт экен да, ошого сак болуп даяр болуп турсак, кайсы мал болбосун келип жүргүзүп барып оңдоп, баягы үзгүлтүккө учураган жерлердин баарын кайра ордуна бастабайт эткенге. Ошол жакшы, өкмөтүбүзгө рахмат. Баары буюрса жакшы болуп келатат акырын-акырындыктан. Мурдакыга салыштырмалуу кыйла эле оңолуп калдык. Жакшы, айлыгыбыз ордунда, убагында дегендей. Жалпысынан Бишкек электр тармактары ишканасында 191ден ашык техника бар дейт транспорт кызматынын жетекчиси. Кокус бузулса, айдоочу өзү эле билегин түрүп киришип оңдоп алат. Жаңы келген техникалар азыркы биздин иштөө процессте эң керектүү техникалар келди. Анткени бул жүк көтөрүмдүү өйдөрөөк бизге керектүү техникалар и экскаваторлор дагы бизге келген экскаваторлор өзүбүздүн иште эң керектүү техникалар. Айта кетсек, өткөн жылдын 22 декабрында энергетика министрлигине бир катар техникалар тапшырылган. Берилген техника ишти жеңилдетип гана тим болбой, ишти ургаалдуу жана ыкчам бүтүрүүгө түрткү болууда. Анан азыр нарында дагы, Жалал-Абадта дагы опора чыгара баштайбыз. Ошол опоралар өзгөрүп чыктып барып, өздөрү коюп трансформаторду жүктөп өзү алып. Айжамал Олжобай кызы, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.